Талас облусунун Манас районунда жергиликтүү калк айыл чарбасы менен алектенет. Эскирген техникалар иш бербей, буга чейин дыйкандардын эмгегин 2 эсе эле туурлотуп, дыйкандар жаңы заманбап техникага муктаж болгон күндөр көп болду. 2014-жылы жергиликтүү калктын өтүнүчү менен Өнүгүү Прогресс партиясы керектүү шаймандары менен аталган районго 3 трактордон турган МТС ачкан. Аймакта айылдыктардын оор жүгүнүн көбүн дал ушул тракторлор тарта баштады. Жаз алды менен жер айдап, үрөөн себип, тоют камдаган дыйкандардын билегине күч, демине дем кошкон техникалардын ролу жогору. Ал эми кызмат көрсөтүүнүн баалары ар бир дыйкандын чама чаркына карап бир кыйла арзан. Башка тракторлор бүт баары азыр өзүмдүктө. Анан бул МТС тийлиге караганда арзаныраак. Алар баа запчасын сатып алдык, соляркасын өзүбүз таап атырбыз. Мынчага көтөрүлүп кетти. Солярканын көбүнчө солярка чечет го деп берди бааны. Солярка карата баасын көтөрүп койду. А булардан сәл пазыраак. Анысы деме болуп иштеп аткандан кийин булардын жардамы күч. Мен өзүм мынакей үйрөнүп калган постоянно ошого кайрылам мынакей. Беде сепсем дагы, айдатсам дагы, жер айдасам, арпа себем, эмне кылсам дагы постоянно кайрылып турам. Өнүгүү Прогресс партиясынын МТС долбоору мамлекеттик программага айланды. Мындан улам өлкөнүн башка аймактары сыяктуу эле учурда райондо техникага болгон муктаждык кыскарган, тракторлор аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө акысыз кызмат көрсөтүп, элдин талабын аткарып келет. Атайын айылда МТС ачылган. Ошол МТС'ин курамына кирген, ал Өнүгүү партиясы аркылуу берилген трактор. Ошол МТС'ин курамына кирип туруп, айылдын чечилбеген көйгөйлөрүндө элдин мындай бир толук эле эл жетиштүү жашоо жок бизде азыр. Жетишпеген үй-бүлөлөр бар, аз камсызданган үй-бүлөлөр бар. Мына ушуларга жардам берүүдө бул МТС'теги тракторлордун немеси ролу өтө зор. Бакыт Төрөбаевдин сунушу менен техника алуунун шарттары жеңилдеп, насыянын үстөгү 30%дан 10%га төмөндөгөн. Учурда программаны Айылбанк жана РСК банк үзгүлтүксүз каржылап жатат. Төрөбаевдин демилгеси дыйкандардын түйшүгүн азайтып, элдин жашоо шартын жакшыртууга таасир этип жатканын айылдыктар айтууда. Мына өнүгүү жаңы техникаларды алып келип, биз мына быйыл 5-жылга кетти, иштеп атабыз. Бизди көрүп, дыйкандарда баягы келип сурап, төлөгөн жана кандай болуп атат, биз алсак болобу деп. Мен айтып атам, иштеген адам гана Айылбанктан алып, иштеп төлөсө болот. 1,5 миң деген жерге, 1,5 миңден ташыган жерлерге 1000 сомдон жеткизет. 2 миңден ташып турган жерге 1,5 жеткизип берет. Километражына карата жардамын көрсөтүп атат. МТС долбоору Өнүгүү Прогресстин шайлоо алдындагы негизги программаларынын бири болчу. Элге берген убадалар аткарылып, бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде 79 МТС түзүлдү. Жалпы республика боюнча техникага болгон муктаждык жоюлуп, дыйкандардын суроо талабы аткарылды. Мурун дыйкандар техниканын артынан чуркап, кезекке турган болсо, эми техникалар жумушунун сапатын жакшыртып, дыйкандарга кызматын сунуштап калды. Мындай алгылыктуу долбоорлорду ишке ашырууда Бакыт Төрөбаевдин жана партия мүчөлөрүнүн эмгеги жогору экендигин белгилеп коюу зарыл.